Кыке досум, ошентип бала чакка бир кайрылып жыргап алдык. Эми кичине чай пай ичип эс алып алабычы, а то блин тетиги машинаңан уже көчүк квадрат болуп калды. Ооба, ушинтип эле шашпай барабыз. Тише едешь, дальше будешь деген сөз бар го. Баса уктуңбу жанакы оң рулдуу машиналарды кайра Кыргызстандын ичинде эксплуатация кылбайлыбы, андай мындай деген сөздөр башталып атыптыр го. Ошол нерсе ишке ашып кетсе сонун болот эле, блин. Чыкыйган машиналардан айдап дегендей. Өткөндө могу машинаны алам деп базарга чыкканда бааларды көрүп алып давление болдум да кой, блин. Биякта жүргөн машиналардын состояниясы уже жетчү жерине жетип калыптыр. Ал сөзүң чын. Мурун 5000 долларга четинен чертип зыңк машинаны алып алып тепчелек го, блин. Азыр ал баага ушатымный драндулет да келбейт го, ё-моё. Тияк биягын бар тешик панель управлениясы өзүнчө эле светомузыка болуп калган. Ё-моё, эмне деген гана светтер күйбөйт. Чек мек тырым пырым дегенден баары. Чынын айтканда ушул жагын мен жакшы түшүнбөйм. Мурункудай ипошкаларды кайра алып келдирип баштаса боло тургандай кылса болобу, же жана таможенный союз деген не позволитпи, же Путин чечеби. Короче, бул запретти кантип алса болот, же вообще болбойбу, менде вообще түшүнүк жок да, чынын айткандачы. А так мурункудай болсо жакшы эле болмок. Азыр интернеттен жана стептин жаңы модельдерин көрүп алып ой шилекей куюлат дейсиң, блин. Мурункудай запрет жок болгондо азыр ушулардан тээп алып чекчейип жүрбөйт белек депчи. Ошо да, блин. А не вот это вот всё. Ну чё, коп, кеттик анда. Кой турчу дагы 2 саат отура туралы. Биякта страдайт этип кичине. Страдайт этиппи? Мейли анда. Страдайт я люблю.